Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Атамбаевдин чеги жок кыянатчылыгы. Кыргыз газды $1 орустарга сатып жиберген. Текебаев, Сооронбай Жээнбеков чыр-чадактын алдын алган чечимди тандап алды. Текебаевдин диктатура орногон мамлекеттин президентине суктанганын кандай түшүнсө болот? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Нарын облусунун Ат Башы районундагы индустриалдык соода-логистикалык борборунун курулушу боюнча долбоор жабылды. Бул тууралуу өкмөт маалымдайт. Ат Башы районунун калкынын бир бөлүгү бул долбоорду аткарууга каршы болгондуктан аны мындан аркы ишке ашырууну токтотуу жана долбоорду башка рынокторго багыттоо чечими кабыл алынды. Нурстрой монтаж ЖЧКсынын жана One Lead One Trading Limited компаниясынын ортосундагы Нарын эркин экономикалык аймагында индустриалдык соода-логистикалык борборду куруу тууралуу келишим жокко чыгарылды. Учурда 200 гектар жерди трансформациялоо жөнүндө токтомду жана аны Нарын ЭАга берүүдөн баш тартуу жөнүндө буйрукту жокко чыгаруу процесси даярдалууда. Инвестор тарабынан бөлүнгөн 45 миллион сомго жакын өлчөмдөгү финанс каражаттарын кайтарууга даярданууда. Чыпалак Баатыр Кайман аты менен белгилүү болгон кыргызстандык Зарылбек Аликенов келе жаткан парламенттик шайлоого аттанаарын билдирди. Facebook социалдык тармагында баракчасында ал билдирүү калтырып, партиясынын аты Күчмен экенин аныктаган. Чыпалак Баатыр ошондой эле депутаттык мандаты колго тийгенден кийин чече турган көйгөйлөрдү да тизмектеген. Аликенов Кыргызстандын мамлекеттик чек аралары боюнча бардык маселелер чечилерин айтып ишендирген. Ошондой эле өлкөдө метро, ылдам жүрүүчү поезддер пайда болуп, жаңы заводдор салынат имиш. Мамлекеттик тил жана атамекендик тарыхты өнүктүрүүнү ал биринчи орунга коймокчу. Коррупция боюнча болсо, Чыпалак Баатыр аларга карата өлүм жазасына чейинки катуу чараларды көрөрүн билдирген. Коронавируска байланыштуу Өзбекстандын Ташкент шаарында ири дүң соода базарларында товарлар кымбаттоодо. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Кыргыз өлкөсү коронавируска байланыштуу Кытай менен чек арасын жаап салганына байланыштуу Ташкенттеги ири дүң соода базарларында товарлар 5% кымбаттап баштады. Анткени Ташкенттеги ири деп эсептелген Урикзор дүң соода базарына Кытайдан келген товарлардын 60% Кыргыз өлкөсү жана Казакстандын чек аралары аркылуу өтүп келген. Товарларымды 5% кымбаттатууга туура келди. Жабылып, Кытайдан товарлар дүң келбей калганына байланыштуу бардык соодагерлер товар ташыгычтардан көз каранды болуп калды. Алар болсо бааларды кымбаттатып салышты деген базардагы соодагерлер. Андан сырткары базарларда курулуш товарлары да 25-30% кымбаттаган айтылууда. Бүгүн профсоюзчулар кайрадан жогорку кеңештин имаратынын алдына тынчтык митингине чыгышты. Чогулгандар профсоюздар федерациясынын төрагасы Мирбек Асынакуновдун кызматынан кетишин талап кылышууда. 2017 жылы профсоюздар федерациясынын төрагасы болуп шайлангандан бери Мирбек Асынакунов азыркы учурга чейин өз ишин билбей турганын айтышып, кызматтан кетишин талап кылышууда. Кошумчалай кетсек, буга чейин наразычылыгын билдирип жаткандардын 4-ü ачарчылык жарыялаган болчу. Журналист Аида Надырбекова өзүнүн Facebook баракчасына Өмүрбек Текебаевдин партиялык жыйынында Өзбекстандын президентине суктанганы тууралуу жеке пикирин жарыялады. Өзүнүн партиясынын жыйынын өткөрүп жатып, өзбек туугандардын президентине суктанып, биздин өкмөттү өкүртөсүн да Өмүрбек мырза. Атаганат ар бир өкмөт шайланган сайын эле алдыңкы катарларда бакылдап сүйлөп, сиз деле шайлап келгенсиз. Кайраларды жыга чапкан жагынан дагы камчы салдырбаган саясатчылардын алдыңкы сафында турасыз. Президенттик диктатура орногон коңшулардын атасына көз артканыңызды кандай түшүнсө болот? Сизди конституциянын атасы деп жүргөн жайыбыз да бар. Бул жагынан алганда баш мыйзамга бакыйта салым кошкон адам катары эл айтмакчы, баш бакандардын жетеленме болуп калбашына сиз да күбөсүз. Сиздер түзүп кеткен башламан системада акыйкат шайлоо өтүп, капчыктуулар келбешине кошулуп аракет көрсөңүз деп суранат элем. Мейли бүгүн иштеп жаткан өкмөттү жаратпай кетирдик дейли. Башка өкмөт жыргатып иштерине сиздин өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Парламенттик башкаруу дегендин аркасынан акчалуулардын депутат болуп келишине сиздер чапкан жол ыңгайлуу жол болуп берди. Жана ошол парламенттеги баюуну гана көздөгөндөрдүн аракетинен улам өкмөт качанда болсо иштей албайт деген дооматтарга калып, жылдар чубалып өтүп жатат. Бул менин жеке пикирим жана туура кабыл алат деп ишенем, дейт журналист Аида Надырбекова. Булак Назар Ньюс KG. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугунун абалы өтө начар бойдон калууда. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Алмазбек Атамбаевдин кан басымы мезгил менен түшүп жатат, өзгөчө эртең менен төмөндөп жатат.
Адвокат УКМКнын убактылуу кармоочу жайында спорт зал жоктугун айтып, Атамбаев дене тарбия үчүн бөлмөдө көнүгүүлөрдү жасап жатканын жана кан басымын жогорулатуу үчүн кара чай ичип жатканын айткан. Ал мындан сырткары коргоо Атамбаевди ооруканага которуу үчүн кайрылуу жасашы мүмкүн экенин кошумчалаган. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр атасынын кан басымы өтө эле төмөн экенин, каалаган учурда инсультка же инфарктка кабылышы мүмкүн экенин айтып, атасынын ден соолугу үчүн дуба кылууну суранган. Бүгүн мурун Акыйкатчы аппаратынын өкүлү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына барып, экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан. Анда Атамбаев кан басымы бат-баттан төмөндөп жатканын айткан. Булак Кыргыз Today. Республика Ата журт фракциясы өткөн парламенттик шайлоодо бир фракцияга топтолгон. Ташты жарып, жакшы добуш менен чыккан бул фракция Ташиевке тосулган бычак уурулардан соң Ош кеңешине болгон 2016 жылдагы шайлоолордо бул фракция экиге бөлүнүп, Республика Ата журт өзүнчө жарышка чыгышкан. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Камчыбек Ташиев Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоп кетип, Бабанов менен болгон такталашта Таразан ташын Жээнбековго оодарып жиберген. Анткени Жээнбековго Путин, Бабановго Трамп көз салып турган. Путинге тиш салып, бирок Жээнбековду колдой тургандар да болгон. Ошолордун бири Чубак Жалилов Республика партиясы эми колдоого ала турган болду. Чубак Жалилов Республика партиясын эми колдоого ала турган болду. Республиканы колдоп жүргөн атакеси Бабанов Жээни Жээн Чороевго өткөзүп берген. Молдокелер колдой баштаса, бул партиянын электораты өзгөрүлүп, Бабановду колдоп жүргөн теңирчилер Чубак Ажыга каршы позицияга өтүшүп, Чубак Ажыны колдогон фанат мусулмандар республиканы колдошор. Бирок азыркы учурда кээ бир агымдарды кайрадан караңгылыкка жетелеп, бүгүнкү жакшылыктарды танып бараткан фанат мусулмандардан шайлоодо пайда деле жок. Анын ордуна Путинге да, Трампка да кол шилтеп, арабтарды көп жактырбаган теңирчилер Бабановду 2017 жылдагы президенттик шайлоодо жакшы колдоп беришкен. Мамлекеттик масштабтагы чоң салгылашка чыга элек мекеним Кыргызстан катарына Кыргызстанды кошуп алышы мүмкүнчүлүгү бар. Бул Атамбаевдин кулдук тизгининен бошонгон Кыргызстандын аркада кадырын арттырып, Токмок жана башка тиешелүү аймактарда упай топтоп, ал эми мекеним Кыргызстандын анжандык электораттар тизгинди чоюга мүмкүндүк берет. Арканы Кыргызстанга көздөткөн мекеним Кыргызстандын кадамы Ош кеңешинде арышталып, алдыңкы орундарды алышы мүмкүн. Мекеним Кыргызстан кошулган Кыргызстан барабар мекеним Кыргызстан. Кыргызстан болмок беле, мекеним Кыргызстан эле болот. Ош кеңешине боло турган шайлоо бүгүнкү шайлоолордун тузу болору бышык. Ошко мэр болуп тасыгып келген Мелис Мырзахматовдун Улуттар биримдиги партиясынын эски журттан калган жалган айыптоосу официалдуу алынып бүтө элек. Бул шайлоодо кызыл жарык береби же жашыл жарык береби электорат чечет. Атамбаевдин запкысын көргөн Улуттар биримдиги партиясы канчага запка тартат. Дайыма биринчи орундарды сыдырып келаткан СДПК шайлоо алдындагы өлөш-жөлөштөрдөн акса бараткандай. Бул СДПК менен бийликке келген бир топ кадрлардын башка партияларга өтүшүнө жол ачты. Бирок жол тандабас мингендер жергиликтүү шайлоолорду басым кылган жок. Алардын көздөгөндөрү парламенттик шайлоо. Ошондуктан СДПКны бөлө чапкандар жергиликтүү шайлоолорго аттанышы мүмкүн, бирок мурункудай жарык чачып турган күнү жок. Өнүгүү, Прогресс, Бир Бол, Атамекен парламенттик партиялар. Булардын жергиликтүү шайлоолордо чуркай турган шарттары бар. Бирок негизги күчтүү парламенттик шайлоолорго топтошот. Анын үстүнө бул парламенттин колуна парламенттик тосмон 9%дан 7%га чейин түшүрүү мүмкүнчүлүгү болот. Бүтүн Кыргызстан биримдик эмгек акшумкар жана башка 250дөн ашык партия бар. Булардын көпчүлүгү жергиликтүү шайлоолорго аттанышат. Ким шайлоого аттанса да иштерини ийгилик каалайлы. Азизбек Элдибеков, Назар Ньюс, KG. Өкмөт Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сынын шайлоо өнөктүгү жакындап калганы менен байланыштырды. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Адилет Султаналиевдин атынан таратылган билдирүүдө ошондой эле мыйзам менен көйгөйлөрүн алигиче чечелек саясатчынын абалын эске алуу зарыл деп айтылат. Айрым саясатчылардын эс тутуму өтө кыска болот. Мисалы, Кызыл Омполдогу уран кенине байланыштуу Текебаев учурдагы өкмөттүн иши ордунан чыкпай калганы катары көрсөтүүдө. Чындыгында уранды чалгындоого лицензия 2013 жылы өкмөт берген. Ошол өкмөттү ал кезде Текебаев алдыңкы ролду ойноп турган башкаруучу коалиция түзгөнүн унутуп калдыбы? Ал эмне үчүн ошол учурда унчуккан жок деген суроо коюлган. Пресс катчынын айтымында, кара санатай максаттарды көздөгөн саясатчылар премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкасын көтөрүүнү өнөкөт кылып алышты. Ошол эле мезгилде билдирүүдө белгиленгенге караганда өкмөт саясатчынын эмоционалдуу кебине жооп берүү зарыл эмес деп эсептейт. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев 22 февралда партиянын Бишкекте өткөн жыйынында өкмөттү сындаган.
экономика, инвестиция, тартуу, өнөр жай сыяктуу бардык тармак туңгуйукка кептелгенин белгилеп, өкмөттү жалтак, жетеленме болуп калды деп күнөөлөп, муну коркунучтун чеги катары белгилеген. Абалча так экономиканын өсүшү басаңдады, түз инвестиция өлкөгө келбей калды. Бул өкмөттү Рыскел Моомбековдун тили менен айтканда, печел шалтыруу өкмөт десек да болот. Өкмөт демилгени жоготту, демилге көчөнүн колуна өттү. Өмүрбек Текебаев партиялаш Дүйшөн Чотонов менен бирге 2017-жылы коррупцияга айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. 2019-жылы бул өкүм жокко чыгарылып, үй камагына чыгарылышкан. Иш райондук сотко кайра каралууда. Быйыл 12-апрелде Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге, ал эми күзүндө парламенттик шайлоо өтөт. Бишкектин абасы жаң кейткен көрүнүштө, ден соолукту бузган абалда калды. Бул абал үчүн автомобиль, көмүр жаккан үйлөр, Бишкек жылуулук борборуна айыптап жатабыз. Автомобиль демекчи, Москвада 8 миллион автоунаа катталыптыр. Бишкекте 400 000 катталганы кабарланган. Мына ушундай айырмага карабай, Москва абасынын тазалыгы боюнча эң алдыңкы шаарлардын катарында турат. Маселен, 24 февралда кечке жок Москва абасынын тазалыгы боюнча көрсөткүчү 19 балл болуп, жашыл зонада 80-орунду ээлеген. Же абасы жашоого мыкты деген орунда турат. Жаан себелеп турган Бишкектин көрсөткүчү 150, ээлеген орду 12. Же дүйнөдө абасы эң бузулган 100 шаардын ичинен 12-орунду ээлеген. Жамгыр жаап абалды бир аз оңдогон. Жамгыр болбогонда абасынын булганышы боюнча эң алдыда турган Мумбай 277, Дакка 244 шаарлардан калышпас эле. Москва эски автоунааларга салыкты көтөрүп жатат. Көздөгөнү экологиялык абалды жакшыртуу. Кыргызстанда бул багытта тийиштүү чараларды көрүш керек го. Бишкекте эски КАМАЗдар бир заводдо кара түтүн буркуратат. Шаардын кайсыл жеринде болбосун жүрүшөт. Бишкектин батыш тарабында темир эритип, арматура сыяктуу түрдүү темир тезек жасагандарды өздөрүнүн терс салымын кошуп жатат. Анын албетте Бишкекте абанын булганышына жер үйлөрдө көмүрдүн жагылышы чоң салымын кошуп жатат. Көмүр жагууну азайтып, үйлөрдү акырындап газ, электр энергиясы менен жылытууга өтүүсүз Бишкектин абасын тазалоо мүмкүн эмес. Газ маселеси эң татаал. Кыргыз газды ашабай $1 орустарга сатып жиберген. Түтүктөрдү да, имараттарды да, инфраструктурасында бүтүндөй $1 бааланган. Чеги жок кыянатчылык. Эми монополист Газпром өзүнүкүн зордоп кармайт. Газга бааны түшүрбөй, салыштырып көрүңүз. Кыргызстан үчүн 1000 куб метр газ 17.870 сом же $255 сатылып жатат. Эң кымбат. Россия менен иш жүзүндө согуш абалында турган Украинага газ 1000 куб метр $186 болуп жатат. Беларусь Россиядан 1000 куб метр газды $90 бересиң деп талап коюп, катуу соодалашып жатат. Лукашенко арстандай болуп, мамлекет элинин кызыкчылыгын коргоп жатат. Тажикстан Өзбекстандан 1000 куб метр газды $120 сатып алып жатат. Кыргыз газды $1 саткан Кыргызстан газ саясатында колу утун кесилгендей болуп калды. Эч кандай саясат жүргүзө албайт. Демек элибизге кымбат газ болот. Бул деген газ менен жылуутууну Бишкектин жана жаңы конуштардын тургундары көтөрө албайт дегендик. Айына 20-30 миң сомдон үй жылытууга төлөө мүмкүнбү? Айлыгы 15 миң сом, пенсиясы 3-5 миң сом болуп жаткан бишкектиктер анчаны кантип төлөйт? Ошондуктан электр энергиясы менен жылытууга өтүү, үйлөрдө жылуулукту сактоонун заманбап жолдорун өздөштүрүү жолу гана калууда. Бул үчүн Камбаратта бир ГЭСин куруу керек. Ансыз бул максатта ишке ашпайт. Айданбек Ахматов, Булак Назар Ньюс KG. Сооронбай Жээнбековдун шайлоодо 7% чекти сунуштаганы азыркы шартта плюс деп эсептейт. Мындай пикирин саясатчы Өмүрбек Текебаев билдирди. Текебаев президент сунуш кылган пайыздык чек элдин пикири менен эсептешкендик деп баалады. Сооронбай Жээнбеков 7% бул сыноодон өткөн, турмушта болгон ошого кайтып келелик деди. Бул Жээнбековдун негизги ыкмасы, ал эч убакта тобокелге барбайт жана шашпайт. Элдин көпчүлүгүн ынандырган жана чыр-чатактын алдын алган чечимди тандап алды дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков 20 февралда жогорку кеңеште билдирүү жасап, анда 9% чек менен партияларды ирилештирүүгө Кыргызстандын саясатчылары үчүн азыр эртерээк экенин айткан.